Ошентип демилгечилердин жоопкерчилиги каралбаган баш мыйзамды эптеп өткөрүп алуу аракети андан ары уланып, бул жумада Жогорку Кеңеш референдум жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Анда биринчи окууда айтылган тиешелүү комитеттин жыйынында сөз болгон долбоор боюнча парламенттик талкуу уюштуруу, көз карандысыз экспертизадан өткөрүү, референдум өткөрүү боюнча демилге көтөргөн адамдардын санын тактоо өңдүү бир катар сунуштар эске алынбаганын демилгечилер айтышты. Эске салсак, референдум жөнүндө мыйзам долбоору 5-чакырылыштын депутаттары тарабынан көтөрүлүп, бардык тепкичтен өтүп келе жатып эле акыркы окууда 2 добуш менен өтпөй калган болчу. 4 жылдан бери жайбаракат жүрүп, эми бир жуманы көп көргөн бул мыйзам долбоору тууралуу кабарчыбыздын материалында. Парламентте референдум жөнүндө мыйзам долбоорун 98 депутат колдоп, 6 депутат каршы добуш берди. Негизи документти экинчи окууда талкуулоо көпкө созулган жок. Баарын шаштырган социал-демократтар фракциясынын депутаттары болду. Жана алар талкуу баштала электе эле ага чек коюу дароо кабыл алып добуш берүүгө жиберүү өңдүү сунуштарын айтып чыгышты. Бул чоң өтө маанилүү мыйзам долбоору да туурабы конституциялык мыйзам. Коомдук талкуу өтүп атканда ошо альтернативдик экспертизалар да болуш керек болчу да, Жогорку Кеңеште эле эмес. Независимый экспертизалардан да өтүшү керек болчу. Мыйзам долбоор боюнча баяндаманы Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитетинин төрайымы, социал-демократтар фракциясынын депутаты Асель Кудуранова жасап, көз карандысыз экспертизадан өткөрүү шарт эмес деди. Но это, по-моему, не обязательное требование, что общественные экспертизы. Бир бол фракциясынан депутат Мактыбек Абдылдаев референдум өткөрүү демилгесин көтөргөн адамдардын санын тактоо боюнча биринчи окууда берилген сунуштары эске алынбай калганын айтып чыкты. Эгер тактоо болбосо, кийин чоң маселелер жараларын эскертти. Эми мыйзамды бузганды биз үйрөнүп алдык. Эми конституцияны да бузбайлы да. Конституциянын 114-статьясында жазылып турат. 300 000 шайлоочунун сунушу менен референдум болот депчи. Biz 10. статьяда долбоорда 10 000 киши деп атабыз. Эмне үчүн 300 000 түшүп калды деген суроону бергим келип атат сиздергечи. Кимиңиздер жооп берсеңиздер, жооп бериңиздер. Конституцияны бузган адам закондун астында кийин кылмыш иши боюнча жооп берерин унутпайлы. Биз карап аткан мыйзам долбоору о референдуме Кыргызской Республики. То есть о проведении референдума Кыргызской Республики процедуры. Сиз айткан сурооңуз ал эме боюнча болуп атат. Субъект законодательной инициативы конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча. Азыр биз только ошо мыйзамды карап атабыз, проведение референдума Кыргызской Республики. О референдуме. Мен дагы бир жолу айтайын, чыныбай акунч. Биздин кызыбыз жакшы түшүнбөй атат. 10 статьяда жазылып турат. Орусчасын окуп берейин. Инициатива о проведении назначения референдума деп. И референдумду ким шайлайт деген. 300 000 адамдын укугун биз каяка кетирип атабыз деп мен суроо берип атам. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров кесиптештерин регламентти сактоого чакырды. Кагаз жүзүндө эч ким берген жок, бир гана урматтуу депутат Жылкыбаев тарабынан деп. Кагаз жүзүндө отдел правовой экспертизы аппарат Жогорку Кеңеши бериптир. Мына ошолордун заключениясы эске алындыбы? Ал алынган жок. Бул жерде мындай болуп атат, урматтуу кесиптештер. Ушу залда отурган 90% депутаттарда эки ой болуп атат да. Бир жагынан керек бул мыйзам. Экинчи жагынан андан эртең эмне болот деген ой бар да. Чын айтканда буга негиз бар, буга коркунучтар бар. Ошондуктан ар кандай сунуштар болгондуктан мен комитетте деле айткам, эгерде мүмкүнчүлүк болсо бир жума кармап турсак эчтеке болбойт. Бир жуманын ичинде айрым бир маселелерди коюп көрсөк болот. Азыр эсептеп көргүлө, урматтуу төрага. Реалдуу кандай болот акыбалды. Ошого карата чечим кабыл алыш керек. Эгер бул мыйзам долбоор кабыл алынып, ага президент кол койсо, анда конституцияны бузган болуп калыш мүмкүн. Бирок социал-демократтар фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров экинчи окууда кабыл алуу керек деп шаштырды. Эгерде бизде бүгүнкү күндө жогору жакта депутаттар айта тургандай мыйзам бузуулар боло турган болсо, президент мыйзамга кол койгондон кийин дагы аны жокко чыгаруу укугу Конституционный палатада бар. Ошондуктан буну туура депутат дагы туура эмес нерсени жасап коюшу мүмкүн. Президент дагы ошол Конституционный палатанын акыркы чечимине баарыбыз башайбыз да.
Мен бұл жерде мыйзам бузууну көргөнүм жок. Мунун алдында 20 сентябрда долбоор Конституциялык мыйзамдуулук комитетинин кароосуна коюлган. Анда демилгечилердин бири Өмүрбек Текебаев долбоорду парламент жайкы эс алууга кетер алдында шашылыш кабыл алганын, андан бери коомдук талкуу өтпөгөнүн айтып, бир жумадан кийин кайрылууга чакырды. 4 демилгечи сурап атат. Коомдук талкуу болгон жок. Бир фракция караган жок. Биз күбөт экенбиз. Ушундай жоопкер экенбиз, фракциябызды карап, эл журтка түшүндүрүп, ушул мыйзамды алат деп айтат элек го. Кайсыл фракция карады? Караган жок. Коомдук угуу болду, комитет өткөрүш керек биринчи, экинчи окуунун ортосунда. Абдан маанилүү маселе деп айтып атабыз бүгүн. Эң саясий маселе деп атабыз. Өткөргөн жок. Анан бир жума сураса, акыры заман боло тургандай бул жерден биз жок, бүгүн эле өткөрүп кетишибиз керек. Анткени мурунда ушундай мыйзам бузуп жүргөнбүз деген аргумент эмес деп ойлойм. Референдум жөнүндөгү мыйзам долбоору шайлоолорду өткөрүүнү Конституцияга шайкеш келтирүүнү максат кылат. Анын демилгечилери Өмүрбек Текебаев, Бакыт Төрөбаев, Тынчтык Шайназаров жана Алмамбет Шыкмаматов. Референдум жөнүндө мыйзам долбоорунун дагы бир демилгечиси Бакыт Төрөбаевдин айтуусунда документке 5-чакырылышта да демилгечи жана баяндамачы болгон. Биринчи, экинчи окууда кабыл алынып, бирок үчүнчү окууда 2 добуш менен долбоор өтпөй калган. Шайлоолорду өткөрүүнүн жол жобосун аныктаган мыйзам 4 жылдан бери талкууда. Ошондуктан коомчулуктан андагы беренелерге каршы пикирлер бар болсо, аны угуу үчүн бир жума убакыт берүү туура деген. Элдер сурап атат. Биз ар бир статьяга добуш беребизби же жалпы эле бир конституцияга өзгөртүү толуктуу добуш беребиз деген элдин суроолору болуп атат. Ошондуктан бул жерде бул мыйзамда биз тагыраак жазып коелук. Мен бул мыйзамдын 1-статьядан баштап 38-статьяга чейин мен билем. Бүт толугу мен билем. Кандай эмне экенин. Ошондуктан бул жерден бул референдум туура өтүш үчүн бул мыйзам керек. Эгерде демилгечилердин бири бир жумага суранып атса болсо, кичине коомдук талкуу, фракциялар да өзүнүн оюн айтсын. Анда ошого жол берелик. Мурда, значит, бул мыйзам кереги жок болчу 5-созутта, азыр керек болуп калды. Комитетке жаңы төрайым болуп шайланган Асель Кудуранова референдум жөнүндө мыйзам долбоору 22 сентябрдагы палатанын күн тартибине коюлганын айткан. Ал долбоорду ушул күнү кароо сунушун добушка коюп, аны комитеттин 9 мүчөсү колдоого алганын билдирди. Демилгечилер болсо сунушу эске алынбагандан кийин комитет жыйынынан кетип калышкан. Демилгечилердин каршы болгонуна карабай, парламентте 2-чи окууда кабыл алынган долбоорду парламент келерки аптада 3-чү окууда кабыл алышы мүмкүн. Ошентип, Кыргызстанда күзүндө конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүгө жол ачыла баштады. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь, апта.